Аппарат. Микрофон беріп қойла. Рахмат. Рахмат. Микрофонды қызғанбай эле беріп тұрсаңар. Мен жаңағы ойымды аяғына шығып қояйын деп эле кайра жазылдым. Сіз айттыңыз тура. Мен жана 70-ші беренени бул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинен алып чыктым. Туурабы? Ошол жерде ушул балдарга деп атабыз да, биз эми ушул балдарыбызга дагы өтүп кеткенибизде кандай болуп калат, менталитетибиз кандай болуп калат, жашообуз кандай болуп калат, балдарыбызды тарбиялай албай калабызбы, балдарыбыз бизге бүгүнкү күндө эми заман оомал төкмөл болуп баратканда ушул сыяктуу мыйзамга таянып эртең үй бүлөлүк башаламандыктар тескерисинче болуп кетпейби деген да ойлор келет экен да, Динара айым. Мен азыр сразу жооп бербейин, экөөбүз дагы отуруп ойлонойлук, баягы өзүбүздүн коомго кандай таасир этет, бир эмеге алып келели. Ылайыктайлы. Антпесек болбойт, ылайыкташыбыз керек. Мынакей, сиз могу нерсеге эми муну дагы интернеттен көтөрүп чыгып алышып, ушул зордук зомбулукка каршы турбай кайра тескерисинче болуп атат деген дагы жарандарыбыз болуп атат да. Мен бир нерсени айткым келет. Биздин мамлекетибиз Кыргызстан, кыргыз эл, кыргыз журт. Интернетте мынау жазылып атпайбы? Кыргызстан аялдар үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирди дейт Бия Кейжи деген. Чын эле ушундай болдукпу? Чын эле ушундай болдукпу? Кыргыз мырзалары чын эле зөөкүр болдукпу? Чын эле ушунчалыкка жетип калдыкпы? Кыргызда кыздын атылук, кыргызда кыздын чачылук, кызыгын көрбөйт дүйнөнүн кыз сыйлабас макулук деп кыргыз айтып келди эле го. Кыргыз айымдарын сыйлаган үчүн Курман Жандатка чыкты эле го. Кыз Сайкал чыкты эле го. Кече президентибиз Роза Исаковна чыкты эле го. Бүгүн ушул жерде сиз баштаган бир топ айым депутаттарыбыз отурат го. Биз кантип ушул өлкө, Кыргызстан деген өлкө аялдар үчүн өтө кооптуу өлкө деп жазып атат. Ушул нерсени айтып коелу деп атабыз да. Ооба, зордук зомбулукка карамандай каршыбыз, каршы турабыз. Бирок Кыргызстандын эли андай эмес. Айымга болгон урматы өтө терең, өтө бийик. Кыргызда кыздын чачылук дейт. Эненин бейиш эненин таман алдында дейт. Биз бул салтка дагы, динге дагы туура келбеген нерселер менен кээде кетип баратабыз да. Мен ушул нерсени дагы бир ирет айткым келет. Биз баары бир американец боло албайбыз, европеец боло албайбыз, башка боло албайбыз, араб боло албайбыз, түрк боло албайбыз, кытай боло албайбыз, орус боло албайбыз. Биз кыргыз бойдон эле өлөлүчү. Кыргыз эле бойдон калалычы. Менталитетибизди сактайлычы. Мен ушул эле нерсени кайрылгым келет. Урматтуу Динара айым, бул мыйзам боюнча сиз менен дагы өзүнчө сүйлөшүп, отуруп, экинчи окууда дагы өзүбүздүн пикирибизди берели. Рахмат. Мирлан мырза, чоң рахмат. Мен дагы баягы туура эмес элдерде впечатление калып калбасын. Биз бир западный мыйзамдарды алып келип алып бизге имплементация кылып атат экен деп ойлоп калышпасын. Мен сизге айтып коерум. Эң негизги идея менин мыйзам боюнча бул потерпевший жабырлануучулар мамлекеттен жанагы юридикалык жардамды акысыз көрсүн деп атам, биринчиден. Экинчиден, оңдоп түзөө программалары бул менин идеям. Башка жакта жок, башка западный эмелерде жок. Бизде ГСИНде, мисалы, түрмөдөн андан да жаман болуп чыгып атышпайбы? Ошону оңдойлу деп атам, анан үй бүлөлөрдү сактап калайлы деп атам. Ошондуктан алып келелик бир гармоничный жерге, сиздин да акылыңыз абдан керек. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кийинки сөз Мамытов